16 майга карата күнүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Манас аба майданында бомба коюлганы айтылды. Аэропорттун басма сөз кызматы 16 майда эртең менен бомба тууралуу маалымат келип түшкөнүн билдирди. Анда белгисиз бирөөлөр 1 миллион рубль талап кылган. Ушундай эле кат Ички иштер министрлигине, өзгөчө кырдаалдар министрлигине жана Саламаттык сактоо министрлигине да келип түшкөн. Жүргүнчүлөр менен аэропорттун кызматкерлерин эвакуациялоо болжол менен эртең мененки саат 9-да башталган. Текшерүүдөн кийин бомба табылган эмес. Аба майданы кадимки тартипте иштеп жатат. Депутат Акылбек Түмөнбаев Бишкектеги май куюу бекеттерин шаардын сыртына чыгарууну сунуштады. Анын пикиринде алар абаны булгап жатат. Бишкекте бүгүнкү абаны машиналар булгап атат деп баарыбыз айтып жатабыз. Андан бөлөк шаарда 96 май куюучу бекет бар экен. Бүгүнкү күндө аймактык реформанын алкагында алардын саны 126-га чейин көбөйөт. Аларды шаардын сыртына чыгаруу керек. Ошондо абабыз да тазаланып, ден соолукка да зыян келбейт эле деп билдирди ал бүгүн 16 майда парламенттин жыйынында. Түмөнбаев ушундай токтом же мыйзам долбоорун кабыл алуу сунушу менен Минкаптын жана президенттин парламенттеги өкүлүнө кайрылды. Уран иштетүүгө уруксат берүү боюнча мыйзам долбоору парламентке келип түштү. Аталган мыйзам долбоорун министрлер кабинети февраль айында сунуштаган. Анда 2020-2023 жылдардагы окуялардын оор экономикалык эсептеттеринен улам Кыргызстандын экономикасы тез арада Кирешенин башка булактарына муктаж экени белгиленген. Документте гендерди казып алууда заманбап технологиялар колдонулуп, аны мамлекет көзөмөлгө алары жана уран менен торийди казып алуу менен алардын айлана чөйрөгө терс таасирин азайтууга жардам берери жазылган. Февраль айынын ортосунда Кыргыз бийлиги Кызыл-Омпол кенидеги торий жана уранды чыгарууну көздөп жатканы белгилүү болгон. Президент Садыр Жапаровдун айтымында муну менен 1000ден ашык жумуш орду түзүлүп, кенден түшкөн кирешенин 100% өлкө казынасына түшөт. Ал Кызыл-Омполдун өзүн экинчи кумтөр деп атаган. Кызыл-Омполду өнүктүрүү маселеси 2019 жылдын апрель айында эле талкууланган. Анда Ысык көл облусунда жана Бишкекте уран казууга каршы нааразылык акциялары өткөн. Ошол эле жылдын декабрь айында ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков Кыргыз Республикасында уран, торий кендери чыккан жерлерди издөө, чалгындоо жана иштетүү максатында жер казынасын геологиялык изилдөө менен байланышкан иштерге тыюу салуу жөнүндө мыйзамга кол койгон. Депутат Жанар Акаев өлкөдө балдарга карата зордук-зомбулук көбөйгөнүн айтып, алардын укугун коргоого чакырды. Депутат Жанар Акаев өлкөдө балдарга карата зордук-зомбулук көбөйгөнүн айтып, алардын укугун коргоого чакырды. Эл өкүлү 16-майдагы Жогорку кеңештин жыйынында балдардын укугу корголбой жатканын айтып, министрлер кабинетин системдүү, радикалдуу чечимдерге барууга чакырды. Жылдар бою балдарды чиновниктер барган массалык иш-чараларда декорация катары колдонуп жатышат. Ошондуктан жарандык активисттер болобу, ким болсо да ушул сыяктуу иш-чаралардын баарын сүрөткө, видеого тартып чыгарышы керек. Кыш ызгаарда гүл карматып көйнөкчөн тургузуп коюшат, жайкы саратанда дагы балдарды коюп коюшат. Атка минерлерди тособуз деп маданий иш-чараларда балдардын эси ооп чыгылган учурлары дагы кездешет, деди Акаев. Андан сырткары өлкөдө балдардын, кароосуз калган мигранттардын балдарынын укуктарын коргогон, алардын көйгөйү менен таанышкан соц кызматкерлер, адистер, психологдор жетишсиз экенин белгиледи. Балдарды таштап койгонубуз таптакыр туура эмес. Ошол эле убакта мүмкүнчүлүгү чектелген 36 миңдей балабыз бар. Аутизм, Даун синдрому бар балдардын ата-энелери качан болсо каражат сурап, же имарат жок, же адистер жок жүрүшөт. Балдарга болгон мамилени өзгөртөлү, деди эл өкүлү. 12 апрелден бери милиция кызматкерлери ар кайсы тармакта иштеген чет элдик жарандарды текшерип жатышат. Иштин жыйынтыгы менен 1 миллион 250 миң сомго жакын 225 протокол түзүлгөнүн Ички иштер министрлиги билдирди. Текшерүүнүн жыйынтыгында негизинен жеткирүү кызматтарында курьер болуп иштеген 400 чет элдик студент миграциялык мыйзамдарды бузгандыгы үчүн жумуштан бошотулду. Ошондой эле 16-майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тигүү секторунда фирмалык кийимдерди мыйзамсыз тиккен пакистандык 28 жарандын өздүк таталганын билдирди. Алардын визасынын мөөнөтү бүтүп калган. Мамлекеттик комитеттен билдиришкендей, чет элдиктер административдик жоопкерчиликке тартылат. Жалал Абаддагы стадион реконструкциядан кийин ачылды. Ал жакта VAR системасы орнотулат. Курманбек стадиону жергиликтүү Мурас Юнайтед футбол клубунун үй аренасы болуп эсептелинет. Ал 5000 көрүүчүгө ылайыкталган. Кыргыз футбол союзу стадион эми Азия футбол конфедерациясынын жана эл аралык футбол федерациясынын талаптарына толугу менен жооп берерин белгиледи. Бул эл аралык расмий оюндарды жана мелдештерди өткөрүүгө жол ачат.
Курманбек стадионунун дагы бир өзгөчөлүгү ал арбитрлерге видео жардам көрсөткөн VAR системасы орнотула турган өлкөдөгү биринчи арена болот деп билдирди Кыргыз футбол союзу. Объекттин ачылышына 15 майда Кыргыз футбол союзунун президенти, УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев катышты. Ал Кыргыз курамасы менен Малай курамасынын мелдеши ушул стадиондо өтүп калышы мүмкүн экенин билдирди. Ошондой эле Ташиев жыл аягына чейин өлкө боюнча 12 стадион реконструкцияланарын кошумчалады.